Беганас Сартов роботтун туулган күнү. Табылды толкунданып экрандан көзүн албай олтурду. Ал конструктордук бюрода иштөөчү. Алардын институту өзүн аң сезимдүү башкаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон алыскы жапайы планеталарга чалгындоо жүргүзүүчү роботторду даярдачу. Бул жагынан институт арымдуу баскычтарга кадам шилтеген. Бирок роботтор канчалык акыл эстин жемиштери менен суугарылса да, алыскы жапайы же өнүккөн металлогалактикаларда программаланган инструкциялардын запасынан башка белгисиз көрсөтүлбөгөн кыйынчылыктарда эмне иштээрин билишпей ойлоно беришип, акыл эстен ажырап келесоо болуп катардан чыгып калчу. Ошентип алыскы сырдуу дүйнөлөр менен катнаш жасоо мүмкүнчүлүгү ар дайым чектелип турган. Себеби алыскы галактикаларга учууда адамдардын өмүрү биологиялык жактан чектелгендиктен жөнөкөй космикалык учуу мүмкүндүк берген эмес. Ал эми субжарыктын ондогон эсе басып өткөн аннигилятордук улуу кыймыл деп аталган аспектидеги чексиз коэффициенттүү ылдамдык менен учууда адамдар мүртөлүп турушкан. Ушул себептүү аң сезими жагынан адамдай функцияга ээ болгон роботторду түзүү проблемасы жерде дүркүрөп өнүгүп жаткан. Ар кандай типтеги структурадагы роботтор жердеги сыноолордо өздөрүнүн мыкты сапаттарын көрсөткөнү менен ааламдагы белгисиз аң сезимдер менен кездешүүдө жана аларды таанып билүүдө түшүнүктөрү тарып, аларга ажайып сезилген сырдуу дүйнөлөрдө акылдан ажырап турган. Роботтор өлүп баратканда борбордук байланыш түйүнүнүн коррекциялык лампочкалары чычаладай кызарып туруп өчүп калуучу. Бул жолу сеанс башкача болду. Анткени конструктор табылдынын үлгүсү боюнча түзүлгөн Тибальт Ро 7115 тибиндеги ааламдын 707 градус 23 координатындагы А17 жылдызынын М0001 планетасына жиберилген роботтун белгисиз акыл эс менен кездешүүсү алиге өчө элек болуучу. Робот Тибальттын жерден чыккандан тартып ылдамдыктан Фа6Э1 касиети менен аалам мейкиндигин көсүп жүрүп олтуруп, жогоруда аталган координатка жеткенге чейинкиси, андан кийин А17 күнүнүн М0003 планетасына орношуп, жергиликтүү турмуш шартты кабыл ала башташы үзгүлтүксүз жерге берилип турду. Анткени роботтун бүткүл турпаты телеметрикалык эфир экспресс иллюзия закону боюнча түзүлгөндүктөн, анын ар бир кыймылы жерге түздөн түз чагылуу жөндөмүнө ээ эле. Жаңы жерде Тибальт роботтун биринчи таң калган эле, бирде жашоочулар кислород эмес, гелий менен дем алган болду. Алар кислородду атайын ишканаларда иштешип, кооздук үчүн пайдалануучу каражат катары кармашат экен. Тибальт организминин бир механизмине X41 деталин 1 саат бою камдап жатып, гелий менен дем алуу жөндөмдүүлүгүнө ээ болду. Анын экинчи таң калганы жергиликтүүлөр тамак ордуна музыка угуп, бийлешет экен. Ошентип робот Тибальт запаска азык түлүгү түгөнгөндөн кийин ачка боло баштады. Эмне кылуу керек? Ал ар кандай ойго чөмүлдү. Бул убакта табылды жана анын институтундагылар мына эми робот акыл эстен ажыраар стадияга келип жетти деп коркуп баштады. Жок, алар жаңылышты. Робот таза сезим, тунук акыл менен ойлоно берди. Көп убакыт өттү. Ачка болгонунан роботтун башы айланып, көзү тумандады. Кыйынчылык учурунда гениалдуу ойлор жаралаары белгилүү эмеспи? Бир убакта Тибальттын башына кызык ой түшө калды. Ал H2O12 мекен фторду реакциялаштырып, коюу солидол сапатындагы жаңы Космос 25 деген элементке ээ болду. Бул жегенге жарактуу болуп, робот Тибальт шунчалык табити тартып тамактанды. Ошентип Космос доорунун каарманы жана улуу Робинзону робот Тибальт ааламдын 707 градус 23 координатындагыдай өмүр сүрө баштады. Ал жергиликтүү эл менен каны жаны сиңирип кетти. Робот Робинзон туш келген планеттин эли цивилизациянын критерийинде эле. Бардык жашоочулары монументтик архитектура жана живопистин үстүндө иштөө менен бүткүл ааламдык космогониялык энциклопедия түзүүгө киришип жана ааламдык жаралуу процессинин эволюциялык формасын же формуласын издеп жатышкан. Тибальт
Бул улуу ишке ыйык изденүүнүн жыйынтыгында өз салымын кошууга белсенип киришти. Буга кошумча жергиликтүүлөрдүн ою боюнча робот күн системасынын галактикасы боюнча табылбаган адис деп эсептелинип, ага Педель жогорку өкмөттүк наам беришти. Бул жергиликтүүлөрдүн лексикасында үйрөтүүчү деген түшүнүктү билдирет. Ошентип, Тибальт жергиликтүү эл менен ак буудайдын унундай аралашып, улуу космостук ишке белчесинен батты да калды. Ал күн системасынын аймагы деген темада тарыхый илимий тракт жазуу менен бирге далай жогорку окуу жайларында күн системасындагы планеталардын биологиялык, физикалык жана ядролук структурасы, ошондой эле техникалык космологиялык жолжоболору боюнча искусство, адабият жагынан да спец курстан сабак берүүчү. Ушинтип күн өтүп, ай алмашып, жыл жылышып, убакыт өтө берди. Жердегилер Тибальт P0007115 тибиндеги роботту унута башташкан кезде, ал 3-чү таң калуунун формуласын ачты. Робот Тибальттын жашы улгайган сайын кайсы бир учурларда күндөлүк турмуш ага супсак сезиле баштаганын тойду. Бул кубулуш коңшулаш К711 деген бийкечти көргөндө жок боло түштү. Демек, ал аны сүйүп калган экен. Бирок мындай болууга мүмкүн эмес эле, себеби жергиликтүү элдин салты боюнча эркек сүйгөн бийкечине жүрөгүн сууруп берет. Бийкеч ал жүрөктү өзүнүн жүрөгүнүн оң жагына коюп коет да, алар эч качан ажырашпайт, бир жашашып, түбөлүк, бактылуу өмүр сүрүшөт. Робот анте алабы? Антип анын инструкциясында көрсөтүлгөн эмес. Ошентип, Тибальт өз сүйүүсүн өзү жашырып, көзгө көп чалдыкпоого тырышты. Себеби бийкеч К711 кайсы бир ыйык күнү өз сүйүүсүн билдирип, жүрөгүнө көөдөнүнөн сууруп алып, берде бул көрүнүш кыздар үчүн уят деле иш эмес, анткени кыз эркекти сүйүп калса өз жүрөгүн тартуулоого акысы бар. Робот Тибальтка сунса кантет? Жердеги институттагылар аны түзгөндө келечектеги аялынын жүрөгү үчүн кошумча орун жасашпаптыр. Ал эми сунулган жүрөктү албай коюу ушунчалык маскаралоо болуп эсептелет болуучу да, жергиликтүүлөрдүн салты боюнча демек анда кыз сунган жүрөгүн албаган эркекти өлтүрөт. Робот канчалык өз сезимин жашырса деле бийкеч К711 көргүсү келип, аны эңсей берчү болду. Бара-бара ал аны көрбөсө, жашай албай турган абалга келип жетти. Кайсы бир ажайып күндөрдүн биринде ыйык чечимге келген Тибальт бийкеч К711ге салтанаттуу басып барды да, кыйналып турганына карабай, өзү ар дайым кастарлап, ыйык сактап жүргөн жүрөгүн сууруп алып, ушунчалык урматтоо менен таңкы шүүдүрүм чайгандай мөлтүрөгөн колтугуна сунду. Бийкеч К711 даңктуу сүйүүнү татыктуу түрдө кабыл алып, робот Тибальттын жүрөгүн өз жүрөгүнүн жанына койду. Эки жүрөк бир денеде согуп турду. Бирок экинчи дене муздап бараткан эле. Бийкеч күйөөсүнө карап алып чоочуп кетти. Робот өзүн тиктеп кыймылсыз туруптур. Кыз аны кучактай имерди да, анын булардын эмес белгисиз адамдар дүйнөсүнөн келгенин, аң сезимдин башка категориясындагы макулук экендигин сезе койду. Кандай кайгы. Берликтер бир гана жолу үйлөнүшөт. Ал мунун күйөөсү жүрөгүн берип, өзү өлүп калыптыр. Үй бүлөнү даамын татпай, түбөлүк кара кийип калуу кандай өкүнүч. Эсин жыйган бийкеч К711 өмүрдү коргоочуларга кабар кылды. Ошол эле замат тез жардам жетип келди. Кашка баш профессор К711 олуттуу көңүл айтты. Кайгырып денеңизге көп күч келтирбеңиз. Азыр сизде эки жүрөк бар экендигин эсиңизден чыгарбаңыз. Биз сиздин күйөөңүздү ашып кетсе 119 сааттан кийин жандандырып беребиз. Профессордун калган сөздөрү угулбай, экран тилкеленген сызыктарга толо баштады. Жердеги табылдынын институтундагылар элес буластын арасынан 3 буттуу, 6 колдуу, көк жашыл бир топ адамдар Тибальт P000 7115 тибиндеги роботту машинеге салып жатканын көрүп калышты. Лампочкалар кызарып, экран өчтү. Конструктордук бюродогулар оор улутунушту. Табылды көз жашына арчып, бүгүн роботтун туулган күнү, деди сыймыктуу. Бул сөздү айтууга ал гана акылуу болуучу. 1969 жыл аң кеменин аягы.